Жалал Абад шаарындагы көйгөйлөрдү айта берсе узун сөз, шаардын инфраструктурасын жакшыртып, элдин жашоо турмушуна ыңгайлуу шарттарды түзүүнү ойлонуштуруп жатабыз. Мейли менин жакындарым болобу, досум Ташиевдин жакындары болобу, бир тууганыбыз болобу, коррупцияга аралашкан болсо камалат, сөзсүз түрдө уурдаганы болсо кайра кайтарып берет. Эч кандай андан коркушунун кереги жок. Биз өзүбүздүн эле ресурс менен башка жактан карыз сурабай эле өзүбүздүн эле кен байлыктарыбыздын иштетип, өзүбүз иштетип, ошолордон түшкөн пайда менен эле жаап коебуз. Кытайдын эле карызын эмес, бүткүл ошо кайсы өлкөлөргө карыз болсо ошонун баарын жабабыз. Болгону убакыт керек, тынччылык керек. Бир 3-4 жыл убакытта жапсак болот. Элдин бардыгы кандай башкаруу болсо дагы бир гана сиздин оозуңузду карап, сиздин көзүңүздү карайт. Эл сага ишенет. Сени энелердин атынан баары колдойт. Кыргызстанда сизден башка татыктуу президент жок. Сизге ак жол. Садыр ким? Мына Садыр. Дагы мени карап кой, чырагым менен пичкам. Мага келгенде зайт болмасыңдар, турайынчы, онан айын. Жакшы келип алдым, кыйналбай. Үй бүлөң, бала чакаң, тууган уруктарың, эли журтуң тынчпы? Тынч. Тынч болсо болду.